Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Дагы бир жолу. Биздин айта кетчү сөзүбүз бир аз кичине кылып жүргөн иштерибизди, кылып отурган сунуштарыбызды, өзүбүздүн бир ой пикирлерибизди силерге айта кетели дедик. Кичине болсо да бир аз түшүндүрө кетели деп. Алдан сырткары азыр ушу садага биримдик Ташкөмүр садага коомдук бирикмесине жамааттар менен да салым кошкон жердештерибиз бар. Мисал, такси жамааты деген бар, айындар жамааты деген бар, футболисттер деген бар. Ошолордагы аябай чоң салымдар бар Ташкөмүргө. Жердештерибизге, мындайча айтканда Ташкөмүрдүн баарына. Ошолорго да өзүнүн бере отурган ыраазычылыктарыбыз бар. Алдан сырткары биздин ыраазычылык дагы бар. Биз этап менен бөлүп койгонбузда бир 2-3кө кылыпчы, бардыгына бир берип салбайлы депчи. Ошого эч кимибиз кетпей, аягына чейин толук отурайлы. Алдан сырткары келечек деген корпоратив неме бар. Үй неме боюнча. Үй жактан ошолордун дагы сертификаттары бар. Лотерея ойнотот. Эң жакшы жактары али аркада. Сабыр кылып, күлүп жайнап, отуруп, как өзүбүздүн бир туулган күнүбүздөй көңүл көтөрүп отурайлы. Колдон келишинче аракет кылабыз азыр. Азыр биринчи ыраазычылыкты берели дагы, анан кичине сунуштарыбызды айтайлы. Макул болсоңор. Рахмат. Мына отуруп турсун. Так. Ыраазычылык кат менен Ташкөмүр садага биримдиги коомдук фонду аркылуу мүмкүнчүлүгү чектелгендерге, аз камсыз болгон үй бүлөлөргө жана Ташкөмүр шаарынын социалдык экономикалык өнүгүүсүнө кошкон зор салым үчүн Ташкөмүр такси жамааты сыйланат. Москва. Такси жамаатынан жолдоштор чыгып барып. Алдан сырткары ыраазычылык кат менен Ташкөмүр садага биримдиги коомдук фонду аркылуу мүмкүнчүлүгү чектелгендерге, аз камсыз болгон үй бүлөлөргө жана Ташкөмүр шаарынын социалдык экономикалык өнүгүүсүнө кошкон зор салымы үчүн Ташкөмүр айымдар жамааты Москва сыйланат. Ешкіміз кетпей тұрабыз, ақырында чоғы бір суретке чыгабыз, ошол жерде турабыз. Ыраазычылык кат менен Ташкөмүр садага биримдиги коомдук фонду аркылуу мүмкүнчүлүгү чектелгендерге, аз камсыз болгон үй бүлөлөргө жана Ташкөмүр шаарынын социалдык экономикалык өнүгүүсүнө кошкон зор салымы үчүн Ташкөмүр шаарынын 1990 жылкы мырзалар сыйланат. Ыраазычылык кат менен Ташкөмүр садага биримдик коомдук фонду аркылуу мүмкүнчүлүгү чектелгендерге, аз камсыз болгон үй бүлөлөргө жана Ташкөмүр шаарынын социалдык экономикалык өнүгүүсүнө кошкон зор салым үчүн Ташкөмүр шаарынын 1980 жылкы мырзалар сыйланат. 1980 акелерди аябай салымы чоң. Билесиңер, жыл сайын жашылдандырууга жана башка аябай чоң иштерди, көзгө көрүнүктүү иштери көрүнүп турат, бардыгыбыз көрүп билип турабыз. Алдан сырткары Ташкөмүр шаарынын 1988 жылкы мырзалары сыйланат. Келип коюңуздар 88-терден. Алдан сырткары
ыраазычылык кат менен Ташкөмүр футбол жааматы Москва сыйланат. Ташкөмүр шаарына, Ташкөмүр садака биримдигине, мүмкүнчүлүгү чектелгендерге, аз камсыз болгон үй бүлөлөргө, шаардын өзүнө кошкон салымы эбегейсиз чоң аябай. Алдан сырткары бизде ошо айымдар жамааты деген эжекелерибиз бар, такси жамааты деген бар, футболисттер деген жамааттар бар. Алдан сырткары жыл менен активный катышкан акелерибиз бар. Баарыңыздарга терең ыраазычылык билдиребиз. Ар дайым ушинтип өзүбүз болгон. Мен өзүм кандай иштеп атам, бул шаарда өзүбүздүн шаарыбызга күйүнбөсөк анда кандай билбейм, бирок өзүнө күйүнгөн инсан бул как патриот катары эсептейм, алдан сырткары милдеттүүбүз деп эсептейм да. Силерге аябай терең ыраазычылык эжелер. Биз сиздер менен сыймыктанабыз. Силердин кошкон салымыңар менен биз көптөгөн Ташкөмүрдөгү мүмкүнчүлүгү чектелген жана башка шаардагы инсандарыбызга аябай чоң жардам көрсөтө алдык. Мисалы бул 3 жыл болдук Ташкөмүр садака биримдик коомун ачканыбызгачы. Если элестетип көрсөңөр, ушу 3 жылда эч кимиз эч нерсе кылбай эле жөн эле как мурдагы монча эч нерсе кылбадык. Эч нерсе кылбадык. Элестетип көрсөңөр, эч нерсе болбогон болуп жүрө бермек да. Алдан бери канча деген иштерди кылдык. Кичине кыйынчылыктар болду, кичине ар кандай сын пикирлер болотду. Бирөө жарымдарыбызга может бир кылган иштер жакпай калатты, может бирөөнүн айткан сунуштары болбой калатты. Инсан экенбиз, ар бирибизде ката кемчилик болот. Бирок биздин ушул силердин кошкон салымыңардын бирөөнүн бир дагы бир тыйынына чейин бир бей чеки жумшалган жок деп так айтып бере алабыз. Анткени ар бир бергенди сөзсүз жардамга муктаж, жардам сураган адамга берилген. Бүт болгон жардамдын бардыгы. Ошондой эле Ташкөмүр шаарыбыз өзү да шаарыбыз. Анткени детский площадка, паркты, скамейканы бирок буну шаар сурап атат да, шаарга биз кылып беришибиз керек да. Биз кылбасак ким кылып берет? Чоңдорубуз кылып бериш керек дейбиз, дагы башкалар кылып бериш керек дейбиз. Бирок ошентип айтып келип атып, бүгүнкү күнгө келип атабыз да. Алар колунан келишинче алар дагы аракет кылып атат. Но бирок биз ошолорго жөлөк таякта болуп беришибиз керек экен да. Дагы бир мисал айта кетчү нерсе, бул мен ушинтип элестетем да, как живой пример катарычы. Ар бирибиздин тааныштарыбыз бар да, постоянно жардам берип жүргөн адамдарыбыз бар. Кандай жардам берип жүргөн? Шаарына, туугандарына, досторуна, тааныгандарына колунан келген жардамын берип жүргөн. Берип жүрөт айспор. Салымын салып жүрөт. Ар тараптуу жардам берип жүрөт да. Ар ким билген адамдарыңар бар да. Ошол билген адамдарыңарды карасаңар, илгерти мен ошентип берип жүргөн адамдар. Азырга чейин берип жүрөт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтып кеткен да, алган колго караганда берген кол жакшыраак деп. Берген адам эч жакта жок болбойт экен. Мен ошону түшүндүм да. Живой пример өзүңөр делечи. Ногу да айтпагыла. Өзүңөрчө элестетип көрсөңөр, баягы постоянно жардам берип жүргөн адамды. Өзүңөрдүн ар бириңерге тааныштарыңар бар да. Но бирок до сих пор жардам берип жүрөт. Эчтекеси кемебеген. Эч нерсеси жок болбоду. Кайра ырыскысы көбөйүп атат. Ошон үчүн айткан пайгамбарыбыз, байгың келсе садака бер деп. Же садака бериш үчүн бай болуш шарт эмес деген да. Садака 70 баледен сактайт деп те бекерден айтылган эмес экен да. Ошолго мен бул ушул неме жөнүндө айтып атканын себеби ар дайым жардам берип беришен адамдардан болгон Аллахым баарыбызга насип кылса экен депчи. Бул мен билбейм, ар бирибиздин көз карашы ар кандай, мен көз карашым ошондой болду. Баягы жардам берип жүргөн адамдар да сих пор жардам берип жүрөт. Бүгүнкү күнгө чейин эч убакта эч жери кемебеди. Кайра болсо жакшы алдыга жылыш болгондур. Ар бирибиздечи ушу жердештерибизден. Мен айтып атам. Анан мен азыр дагы айтып отурган сөздөр бар, азыр бир сүрөткө түшүп, анан калып отурган болсо айтып, анан дагы дальше улантайлы. Бизде анча-мынча кээде сунуштар болуп калат. Не себептен
элдерибизге, жарандарыбызга неге видеого тартып же неге көрсөтүп берип атасыңар, эмне мактангансыңар деген анча-мынча ушундай кичине неме сөздөр болуп кетет да. Биздики жария садака деп айтылат. Жария садака. Не себептен жария садака деп атабыз? Анткени бул жария садаканы быйыл 3-жыл болуп атат. 3-жылдан бери кичине болсо да бир түшүнүк келип калды окшойт. Таш көмүрүстө канча деген инсандарыбызга, канча деген адамдарга, канча деген жердештерибиз жардамга муктаждуу экенин билип калдык да примерночу. Канча деген жерлер кылынды. Если ошону айтпай элестесең, унчукпай эле секин бирөө жарымыбыз кылып өрсөк, буну эч кимибиз билбей, эч кимибиз жардам болбойт эле да. Ошон үчүн жария садака деп айтылып атат да. Келгиле жардам берели, келгиле жардам берели деген кыргызча немесинде, котормосунда. Мен өзүмдүн түшүнүгүм да. Эми ар кимибиз ар кандай түшүнөт экенбиз. Алдан сырткары эми бир биз баягы кылып жүргөн иштерибиз бар да. 3 направление менен кылабыз да көбүнчөчү. Өз дегел ошол менен кетебиз. Ошо 3 направлениенин немесинен чыкпай, тегерегинен чыкпай. Биринчиси ооруп аткан, мүмкүнчүлүгү чектелген жардамга муктаждуу инсандарыбызга. Экинчиси аз камсыз болгон инсандарыбызга. Аз камсыз, жалгыз бой эне болсо, көп балалуу эне болсо ошолорго. Үчүнчүсү Ташкөмүр шаарынын өзүнө. Не себептен Ташкөмүр шаарынын өзүнө көбүрөөк басым кылабыз? Вакыф деп өткөндө биздин имамыбыз айтып берген жума намазда. Вакыф. Вакыф деген бул мындай экен. Мен азыр блокнотумду медерге бердим. Медер ушу менден сага жардам садака депчи. Бул ошо медердик болуп калат да. Медердик болуп калат. Биз кылып аткан, допустим, Ташкөмүрдө үй алып берет да, жардамга ким муктаж болсо ошолор кирип жашай берет. Бирок ал эч кимдики болбойт депчи, бирөөгө бербейбиз аны. Ким муктаж болсо жашайт, кете берет депчи. Ошону вакыф деп айтылат экен да. Вакыф деген бул бирөөнүкү болуп калбайт. Бирөөнүкү болбойт. Буну баардык инсандар колдоно берип турган нерсе. Например, үй, детский площадка, биз, допустим, детский площадканы бир садикке өрүп койсок болмокто, мынакей, бул силерге, бизден силерге, жердештерден садака десек, алардын ээси болуп калат да, башка эч ким колдоно албай калат. Ошого вакыф деген бул бир адамга эмес, элдин баары жумшалып отурган. Бунун собобу улана өрө турган, качан ошол жок болуп кетмейинчечи. Ошон үчүн ошондой иштерге да көбүрөөк басым кылабыз да. Вакыф деп айтылат. Сайттарга кирип деле көрсөңөр болот, эмне себептен вакыф деп айтылат экен. Буну пайгамбарыбыз алейхи вассалам илгери согушта утулганда үлүштөрүн бөлүшүшкөн да. Бөлүшкөндө Умар алейхисаламга үлүштөрүн бөлүшүп, ошосын сатып бир бакты сатып алган экен. Чоң мөмө жемиштери бар, чоң бак болгон экен. Ошол бакты сатып алып туруп, сүйүнгөндөн мен ушуну садака кылам деген экен да. Муктаждуу бир инсандар садака кылам дегенде пайгамбар сөзү айткан экен. Саллаллаху алейхи. Сен садака кылба, вакыф кыл деген экен. Вакыф деген бул бардыгы колдонулат. Сен азыр вакыф кылсаң, бирөөгө бересиң, ал ошонун ээси болуп калат, ошону колдонуп калат. Вакыф кылсаң, ким гана болбосун бардыгы келип колдонот, же бардыгына соо тие берет деген экен. Буйруза, Кудай кааласа ушундай жакшы өзүбүздүн да ниет, аракеттерибиз бар ушундай иштерди кылганычы. Азыр кененирээк айтып беребиз. Анан ошолдон баштап Умар алейхисалам 3-чү халифа болгон да. Ошолдон баштап ошол вакыф деп бул фонд экен, мындайча айткандачы, фонд кылып түзүп бүгүнкү күнгө чейин келип атыптыр. Жана көбүнчө ошо Арабиядан жардам келди, Арабиядан мындай келди деп сөздөр болуп калат. Ошол вакыфтын эсебинен келет экен. Биздин Ташкөмүр шаарыбызга жана башка жактарга. Анан буну эмне себептен билип калдык? Өткөндө имамыбыз айтып бергенинен жума намазды. Ошодон көрүп калдык. Жума намазды, Ташкөмүрдүн жума намазын жума сайын тартып сайтка жүктөп турабыз. Көрүп турсаңар болот YouTube'данчы. Ошо айтып атканыбыз эмне себептен бизде бар да, силер только кечиресиңер, бирок жетим жесирлерге жардам бергиле, же болбосо оорулар көргүлө деп бергендер инсандарыбыз да бар да. Анан ошолорго кичине болсо да бир түшүндүрө кетели, эмнеге шаарыбызга кылып атабыз дегенди түшүндүрө кетели деп айтып атам да, ошо вакыф дегендичи. Аларга дагы бардыгына жеткирип келип атабыз. Алхамдулилла, Аллахтын берекеси аябай кенен. Баарына берип келип атабыз. Но бирок
только бирөөнү эле уклон көрбөй колдон келсе баардыгын аракет кылган атабыз да. Көбүнчө басымды мындайча айтканда одноразовый соо эмес, соо улана бере турган соо болсун деп ошондо кылып атабыз да, вакыф деп. Ушуну жакшы эске тутуп алайлы. Шаарды неге силер кылбайсыңар, неге бул кылыш керек, неге бул кылбайт деген туура эмес түшүнүктөр болбош үчүн ушуну айта кетип атабыз да. Так, алдан сырткары. Алдан сырткары ушу кылынып келген иштерден баарыңыздарды билесиңер. Не себептен кылганыңызды кичине түшүндүрө кеттим окшойт. Дагы кылып отурган алды койгон бир максаттарыбыз бар. Бул уже кылынып жүргөн, бирок буну токтотпой кылышыбыз керек дегенчи. Детский площадка. Балдарыбыздын ойной турган бир аянт жазды да. Балдарыбызга ойнозун, балдарыбыз күлсүн, ырахаттансын, алардын күлгөнүн көрүп биз дагы эс алайлы. Биз дагы бир убактыбызды баягы балдар менен өткөрөлбөй, барып балдар ойношуп, биз дагы өзүбүз отуруп эс алып калайлы деп бир ушундай идея менен жаралды эле да. Буну ар бирибиздин балдар ойносо, баардыгыбызга ошо соо тие берет деп. Анткени ар бирибиз себепкербиз да буга. Анан эми кызыктуу жери Ташкөмүр шаарына да кылганбыз да, паркка. Ташкөмүр шаары паркта. Ошону көп айтат да, силер неге центрга кылдыңар, неге Северный кылбадыңар, неге Кызыл Алма кылбадыңар, неге микрорайон кылбадыңар деген сунуштар бар эле да. Ал жер центр эмес, ал жер Ташкөмүр шаарынын паркы дейт. Ташкөмүр шаарынын эң сыймыктуу жери да. Ташкөмүр бирөө жарымыз той мариге кандай болбосун ошо паркка барабыз айрамдардачы. Атайын биринчи очередь ошол жерге кылганбыз. Алдан кийин биздин ушундай ниеттерибиз бар эле, бул боюнча токтобой дагы улантайлы депчи. Улантайлы деп 1 жыл 2 жыл мурун ошону кылып бүткөндөн айтканбызда, кайсыл жерден бизге жер берилсе, шаарыбыздын жетекчилеринен кайсыл жерден бизге жер берсе, колдон келишинче Северныйдан же Кызыл Алмадан, микрорайондон кайерден берсе ошол жерге кылабыз дегенбиз. Кылабыз айтканбыз да. Ошонун ошол сунуш менен биз мэрияга барганда бизди чакырган өзү мэриягачы. Не сунушуңар бар, не каалооңар бар, айткыла, бизден болгон жардамыбызды көрсөтөлү дегенде биз айтканбыз, бизге детский площадка кыла турган бир жер бериң. Кызыл Алмабы, Северный микрорайонго кайра болсо бере бериң дегенбиз да. Дегенде бизге ошо микрорайондогу жанагы 50 лет бар го, кылдык го быйыл жайында. Ошол жерди сунуштады. Ушуну кыла аласыңарбы депчи. Аны кыла аласыңар дегенде ушул жерге детский площадканы кура аласыңарбы, болобу деп айтты да. Бир шарты менен ал жердин суу качысы бар, ошо суу качысынын айлыгын өзүңөр төлөйсүңөр, калганын өзүңөр билесиңер. Силерге договор түзүп беребиз 5 жылга. 5 жылга силердин балансыңарды өзүңөр билип карай бересиңер деп. Анан биз макул дедик. Анткени микрорайон элдери көп да. Элдер көп ойнойт. Канчалык элдер көп ойноп кетсе, бизге соо тие берет да. Ошону кээ бир анча-мынча түшүнбөгөндөрүбүз бар экен да. Эмнеге Северный кылып айтасың деп? Эмнеге Кызыл Алма кылбайсың? Эмнеге микрорайон кылдың? Чындыгы сен ошол жердесиң, өзүңө тартып алдың деген сөздөр да болду да. Ошого бул эмне себептен ошол жерге болуп калгандын немесин кичине кенедем айтып кетип атам да. Бул айтып аткан себеби ар бирине түшүндүрүп, ар бирине ушундай айтып өргөп бир айта кетсек, кичине может кичине болсо жетип калабы депчи. Анан эми ушул детский площадканы микрорайон кылынды. Буйруза Северный менен Кызыл Алма кылышыбыз керек эми. Токтобушубуз керек, бул боюнча дальше кетебиз керек. Анан ушуну айта кетейин дедим, эми бул дагы вакыф болуп атат да, бир адамдыкы эмес да, бул элдин баардыгы колдоно отурган. Ошолго ушул детский площадканы Северныйгабы же Кызыл Алмабы кайсыл жерден бир ыңгайлуу жери чыкса, кылып отурган болсок, колдойсуңарбы деген сунуш менен кайрылып атабыз да. Колдойбуз десеңер кылайлы. Эми баардык нерсе Медерден, менден, Темир акеден зависит этпейт да, силердин салымыңар болсо ошолор курулат. Алар болбосо эч кимиз эч нерсеге жетише албайбыз. Жана айтып келип аткам, мына 3 жыл болду булга чейин да. Элестетили 3 жылдан бери эч кимиз салым кошподук, буну кылбадык, мына садага биринтип кылбадык. Өтүп кетмекти мында болчу. Буга чейинки канча жылдар өтүп кетти, эч нерсе кылбайлы, канча ден соңуктур илешпей калып кеттик. Өткөрүлдүк, боздук мындайча айтканда. А бирок 3 жылдан бери мынакей салым кошту, ар ким болгон өзүнүн мээнетинде кылды, болгон салымда кошотtu. Бирок канча деген иштер бүтүрүп келдик да. Элестетсеңер 4 миллион 500 почти ошончо акча чогулуп 3 жылдын ичиндечи.
ар биринин өзүнүн бир жакшы иштери бар, жакшы сооптуу жерлерге жумшалган баардыгычы. Бейчеки эч ким бир тиын кетирген эмес. Жада калса ушу баягы жардам кылып жүргөн мээнет жардам берип калайын, убакыт теки кетирбейин деген балдарыбыздын өздөрү кошо акчасын салым кошуп жатат постоянночу. Ошого ушул сунушту айта кетели дегенбиз, детский площадканычы кененирээк кичине түшүнүктүүрөөк болчу. Макул десеңер ушуну да улантайлы. Северныйга кызылма кылайлы депчи. Колдойбузбу? Болду. Буйрса иншалла. Аллах буйруна. Алдан сырткары эми дагы бир кызыктуусу бар. Эң кызыктуусу мектеп деген. Мектептерге билим деген өзүбүздүн программабыз бар.